ысырапты токтотуу менен өлкөбүз өнүгөбү же ысырап боюнча шарият эмне дейт? Бул ысырапты токтотуу менен өлкөбүз өнүгөт деген жакшы бир чыныгы ишеничибиз бар. Эң биринчи ким өнүгөт? Биз баарыбыз билебиз, өлкө үй бүлөдөн куралат. Үй бүлөдөн куралат. Бул үй бүлө топтолуп отуруп, анан бизде коом пайда болот. Өлкөдөгү канчалаган адамдарыбыз жашап атат. Эң алгач ысырапкорчулуктан ошол кичинекей мамлекеттин бир бөлүгү болгон үй бүлө өнүгөт, өсөт. Ысырапкорчулукту токтотуу менен. Ошондон биздин динибизде айтат, ысырапкерчиликти биздин динибизде аябай катуу айтат. Жеңил да эмес. Ошонун бир эки аятын мен айтып берейин. Алла Таала Куранда айтат: "Кулу вашрабу ва ла тусрифу". Ичкиле, жегиле, бирок ичкенде, жегенде дагы ашыкча ысырап кылбагыла дейт. Пайгамбар башка хадисинде айтат: "Ичкиле, кийгиле, садака кылгыла, көп ашыкча эмес, көп сараңдыгам эмес, ортосун кармангыла" дейт. Башка бир аятта Алла Таала айтат: "Иннал мубаззирина кану ихвана шаятин". Чыныгы эч бир нерсеге карабай ысырап кылгандар бул шайтандын бир тууганы сыяктуу деген маанилер бар. Мына ошондуктан биз ысырапкерчиликти алдын алышыбыз керек. Айрыкча бизде ошол бир адам каза болуп калса, анан ошого бир канча жылкыларды союп, анан ысырапкорчулукка кирип кетебиз. Бул шариятта туура эмес. Ал адам аза күтөбү же элге тамак береби? Себеби анын башына кайгы түштү. Аза күтүп атат. Анан өткөн атасын же апасын унутуп эле элге эмне соебуз, эмне кылабыз, кандай кылабыз деп шашып, бушуп, басып жүрөт. Бул туура эмес шариятта. 3 күнгө чейин мал союлбасын дейт. Ошол аза күтүлгөн үйдү туугандары, кошуна колоңдору акырын тамак алып келип жасап, тоюндуруп турсун. Шариаттын түшүнүгү боюнча аза күткөн үйдө башка бирөөгө той сыяктуу жылкы же бодомал союбастан өзүнө тамак кылганга алы жок учур отурат. Анын барып манайын көтөрүп, кайгы капасына ортоктош болуп, көңүлүн көтөрүп, пендечилик деп жакшы жардам бергендин ордуна биз эмне малдарын союп, анан жылкыларын союп, анан 2-3 күн өткөндөн кийин мына баланчадан мынча карыз болдуң, тегинчиден мынча карыз болдуң деп кагазын берип коюп кете берет. Бул окуялар толтура болуп атат бизде. Ошондуктан шариятыбызда ысырапкорчулукта эч бир жакшылык жок деп айтылат. Эч бир жакшылык жок деп айтылат. Ошондуктан биз муну бир жакшы түшүнө билишибиз керек. Бизде куру намыс бар. Айтабыз: "Эй, эл эмне дейт? Эл эмне дейт? Ястахфуна минан наси ва ла ястахфуна миналлах" деген аят бар. Алар Алладан уялбай, элдерден уялат дейт. Эртең Алла Таала эмне үчүн деп эчеп китеп сурап кылганда, ал элиңди сурабайт, өзүңдүн кылган кыймыл аракетиңди сурайт. Эмне үчүн ысырап кылдың? Эмне үчүн мындай кылдың дейт. Мына ошол жылкыларды ата-энебиздин тирүү кезинде союп бербейбиз. Тирүү кезинде учак кылып бербейбиз. Тирүү кезинде ошончону союп бакпайбыз. Анан каза болгондон кийин эле ысырапкорчулук, андан кийин канчалаган ошо биздин диний башкармага да келип кайрылгандар болду. Ошол ашты беришим керек, акчам жок, кредит алышым керек. Ошо өтүп кеткенде мындай кылышыбыз керек. Кредит албасак болбойт деп, анан ошо кредитти жабыш үчүн үйүн залогко коюп, үйүнөн куркаган, ошондой бир кыйынчылыкка дуушар болгондор бизде болуп атат. Мына ошондуктан бизде шариятта Алла Таала айтат: "Ва ма жа'ала алейкум фид дини мин харадж". Динде Алла Таала силерге кыйынчылык кылган жок. Пайгамбарыбыз айтат: "Силер жеңилдетиш үчүн жиберилдиңер, кыйындатыш үчүн эмес". Чындыгында бизде үрп адат бар, каада салтыбыз бар. Жакшы шариятка ылайыктуусун аткарышыбыз керек. Ал эми шариятка каршы келгенин биз аны токтотконго аракет кылышыбыз керек.